Перекис моюн, сасык тумо, грибок тамак ооруларын айыктыруучу касиетке ээ. Перекис микробторду өлтүрө турган таптакыр коркунучу жок химиялык зат болуп эсептелет. Бул ар бир адамдын дары салгычында боло турган баасы арзан, жогорку натыйжалуу каражат. Бул учурга чейин аталган каражаттын жардамы менен жарааттарды гана дарылап келген болсоңуз, эми башка касиеттерин да байкап көрүңүз. Ал үчүн дарыканадан 3% перекис сатып алыңыз. Буттагы грибокту дарылайт. Перекис менен сууну бирдей өлчөмдө кошуп даярдап идишке куюп алабыз. Ал суюктукту күн сайын жатар алдында жабыркаган жерге сүйкөп турабыз. Моюндун оорусун сакайтат. Эгерде көп убакыт ыңгайсыз абалда отуруп, мойнуңузду оорутуп алган болсоңуз же уюп калып, булчуңдарыңызда жагымсыз сезим болсо, перекис сиз үчүн мыкты дары болуп эсептелет. Жүз арчыны перекиске малып туруп, мойнуңузга коюп, үстүнөн сүлгү жаап, 10-20 мүнөт туруңуз. Мойнуңуздагы булчуңдарды ысытып, оорудан арылтат, сасык тумоодон коргойт. 1 стакан перекис менен 1 стакан минералдык газсыз сууну аралаштырып аласыз. Даяр болгон суюктукту назалдык спрей катары колдоно бериңиз. Ооз көңдөйүн чайкоо. Ооз көңдөйү, тилдин жабыркоосунан да перекис сизди куткара алат. Ал үчүн 10 мг перекисти ууртап, жутпай 5 мүнөт туруңуз. Бул каражат тишти агартууга, кариести төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Андыктан дүкөндө сатылган тишти агартуучу каражаттарга караганда перекис натыйжалуу. Аны тиш пастасына кошуп колдонсоңуз болот. Тамак оорусунан айыктырат. Тамак оорусун жеңилдетүү үчүн 1-2 стакан жылуу сууга 1-4 стакан перекисти кошуп, тамакты жакшылап чайкаңыз. Оорубаган учурда деле тамакты чайкап турсаңыз, суук тийүү ооруларынан коргойт. Ал оору жугузуучу бактерияларды өлтүрөт.